Мен президент чакырат деп кайрымдуулук кылган эмесмин дейт Айзада Жамгырчиева. Ырчы алып баруучу Айзада Жамгырчиеванын 21-июлда өлкө президенти кабыл алган ыктыярчылардын катарында болгону көпчүлүктүн кызуу талкуусуна төшөп, ар түрдүү кептер айтылды. Ырчы өзүнө карата айтылган сындар боюнча Супер ТВга маек курду. Кайрымдуулук иштерин жасаганы менен аны жарыя кылбай турганын айткан Айзада айым буларга токтолду. Жумурткадан кырыз дегендер буга чейин деле болгон боло берет. Эл адамы деп бекер айтылбайт. Эл деген көп, алардын ошого жараша ою болот. Мен кылган нерсемди көп жарыялаган жокмун. Кайсы бир фондко кирип иштеген жокмун. Элден алып кайра элге берип жатышпайбы? Мен акча маселесинен аябай корком. Мага эл сом ачып иштейли, акча чогулталы деген сунуш болгон. Чогулткан акчанын 1 сому менин чөнтөгүмө кирип кетсе, анын дагы жообу аябай чоң. Мен өзүмдүн каражатыман жардам берейин, бирок антип иштебейм дегем. Оба, күндүзгү стационарлардын ачылышына өзүмдүн каражатыман жардам бердим. Таластагы Бакай ата ооруканасына 2 кычкылтек концентраторун алууга жардам бердим. Андан тышкары көп жардам кылдым, бирок анын баарын айткым келбейт. Инстаграмдагы баракчама жарыяладым, бирок төш кагып, популисттик көз караш менен кайрылган жокмун. Мүмкүн эл баракчамдан күндө эле Клексан, гепарин дарылары, кайрымдуулук тууралуу постторду көрбөгөндүктөн бул эмне кылып жатты эле деп жатышкандыр. Сын боло берет экен. Негизгиси ошол сындарга сынбаш керек экенин түшүндүм. Сын болгондо курчуйт экенсиң. Менимче ар бир инсан өз оюн айтууга укуктуу. Жаратканым кимдин чын, кимдин калп айтканын көрүп турат дейт ал. Ал президент менен жолугушууга чакыруу алганда ишенбегенин айтат. Ушундай жаш эле кыз президент менен кантип жолугушуп калды? Башкалар жанын үрөп иштеп жатса деген сөздөргө менин жашым таасир этти окшойт. Мен президент чакырат деп кайрымдуулук кылган эмесмин. Чакыруунун болоорун күткөн да эмесмин. Президенттин протоколунун негизинде чакыруу болду. Мага биринчи жолу чалганда ишенген жокмун. Ошол эле күнү кечки убакытта чалып жолугушуу өтө турган жердин өзгөргөнүн айтканда ишендим. Тизме кандай түзүлгөнүн билбейм. Мамлекет тарабынан чакыруу болуп жатса, кимдер бар деп сурай албайт экенсиң. Эл тарабынан тарбияң барбы? Улууну урматтабайсыңбы деген сындуу сөздөр айтылды. Бир чети капаландым. Мен темир аял эмесмин да, бирок кийинчерээк эмнеге капаланышым керек дедим. Улууну урматтаганды билем, айылда чоңойгон эле кызмын. Бул жерден саясат жасоонун кереги жок. Президент Сооронбай Жээнбековдун талас жергесине барганы менин сунушум менен дал келгендир, дейт Айзада айым. Мен жолугушууда өлкө башчысына аймактарга барып, дем күч берсеңиз деп айткам. Анан эртеси күнү эле президент таласка жөнөп кетиптир. Таанышым сенин сунушуңду угуптур деп калды. Мен ошого кубандым. Балким чын эле менин сунушумду кабыл алгандыр. Балким ажоонун иш сапары менин айтканыма дал келип калгандыр. Мен болгону 24 жаштамын, бирок жаш курак бул жөн гана көрсөткүч. Жолугушууда улуулар, кичүүлөр деле болду, бирок кичүү муунду дагы уга тургандар болушу керек да. Жаш курагыма асылып, уяты жок экен, тарбияң барбы деген сындар болду. Мындай сөздөр мага эмес, ата-энеме каттуу тийди. Капаландым, анткени пайгамбар жашындагы ата-энемдин жүзүнөн капаланууну эмес, жылмаюуну көргүм келет дейт ал. Айзада Жамгырчиева сөзүнүн аягында эл деп жалпы айтпаганын, арасында жакшы сөзүн айтып, дем берип колдогондор болгонун кошумчалады. Булак Суперкежи сайты. Назира Айтбекова. Саясатта акыйкаттын саясатын кылам десең, чөө менен эмес, бүркүттөр, арстандар менен чык. Назира Айтбекованын билдирүүсү өзгөртүүсүз берилет. Журналист, мугалим, врач кезинде эл тарабынан сүйүлүп, элдик деп аталгандар саясатка киришкен соң элдик аты өчүп, тепкиде калганы көп негедир. Мыктылардын баары саясатка ашыгышат. Эгерде чөөлөрдүн арасына бир арстан барса, таламында калат. Же жанын сакташ үчүн чөө менен чөө болгонго туура келет. Саясатта акыйкаттын саясатын кылам десең, чөө менен эмес, бүркүттөр, арстандар менен чык. Өзүңө окшогон пикирлештерин көптүк кылуусу кажет. Мекенге болгон сүйүү кресло менен чектелбейт. Анан эмнеге ага болгон ашыктык көп. Өтүкчү өтүгүн мыкты тиксе, ишин сүйсө, наабайчы нанын таттуу жасаса, мугалим дирилгирленип сабак берсе, сүйүү ушул. Мен мекен үчүн эмне кыла алам дегенде өзүмдү өстүрүүм керек, ишимди мыкты жасайын, кыргыз тилин жайылтайын, уулумду жакшы тарбиялайын деген нерсе келет, деп жазды Назира Айтбекова. Булак Аргумент KG. Жалал Абадта 15 жана 16 жаштагы эже сиңди изделүүдө. Сүрөтү жана белгилери.
Бир туугандар 18-июль күнү Кочкор Ата шаарынан үйгө барабыз деп чыккан бойдон дайынсыз. Милиция бул кыздарды көрүп калгандар болсо кабарлап коюуну өтүндү. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районуна караштуу Аук айылында жашаган 15 жана 16 жаштагы эжесиңди изделүүдө. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык бир туугандар 18-июль күнү Кочкор Ата шаарынан үйгө барабыз деп чыккан бойдон дайынсыз. Учурда Нурзада жана Нурзиянын жүргөн жерин аныктоого мүмкүнчүлүк болбой жаткандыгына байланыштуу туугандары жана милиция аны табууга коомчулуктан жардам сурайт деп айтылат маалыматта. Нурзада Сабырбекованын өзгөчө белгилери: бою 140-145 см, ак жүздүү, кашы, көзү кара, чачы кара узун. Кийген кийими кызыл түстөгү көйнөк. Нурзия Сабырбекованын өзгөчө белгилери: бою 160-165 см, ак саргыл, чачы күрөң кыска. Кийген кийими көк түстөгү көйнөк. Милиция бул кыздарды көрүп калгандар болсо кабарлап коюуну өтүндү. Телефондор 03 734 50544, 0553 78 00 78, 0500 14 00 06, 0770 14 00 06. Маалымат булагы Спутник KG сайты. Алайда апасынын өлүмүнө шектелген 16 жаштагы кыздын иши сотко өттү. Ош облусунун Алай районунда апасынын өлүмүнө шектелген 16 жаштагы кыздын иши сотко өттү. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. Иш сотко жөнөтүлгөн. Азыркы абалга байланыштуу отурумдар жылып жатат деп кошумчалады маалымат катчы. Окуянын чоо жайы 25 апрель күнү саат 10:00 чамасында Алай районунун Жошол айыл аймагындагы айылдардын биринде 52 жаштагы аялдын жансыз денеси табылгандыгы тууралуу маалымат Алай райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө келип түшкөн. Ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барып, төмөндөгүлөрдү аныктаган. 24 апрель күнү саат 22:00 чамасында 16 жаштагы кыз апасы менен уруша кетип, эшикке илинчүү темир кулпу менен апасынын башына 2-3 жолу уруп, башка бөлмөгө кирип жатып алган. Жаракат алган 52 жаштагы апасы кансырап жаткан жеринде каза болуп калган. Бул факты кылмыштардын жана жооруктардын бирдиктүү иресине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Ал эми кылмышка шектүү катары маркумдун кызы кармалып, 2 айга камакка алынган. Булак Супер KG сайты. Маданиятка эмгек сиңирген ишмер Кадыркул Даутов каза болду. Кечээ 28 июлда 80 жаш курагында Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү адабиятчы, сынчы, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин профессору Кадыркул Даутов узакка созулган оорудан улам дүйнө салды. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Кадыркул Даутов 1940 жылы 10 сентябрда Алай районундагы 3 дөбө айылында жарык дүйнөгө келген. 1958-1961 жылдары Токмок шаарындагы маданий агартуу окуу жайынын студенти. 1961-1964 жылдары Советтик армиянын катарында кызмат өтөгөн. 1964-1969 жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктаган. 1970-1973 жылдары СССР Илимдер академиясынын Горький атындагы бүткүл дүйнөлүк адабият институтунун аспирантурасында окуган. 1973 жылы филология илимдери боюнча кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү жактаган. Ал 1973 жылы КСНин адабият жана искусство редакциясынын жетекчиси. 1974-75 жылдары Кыргыз Илимдер академиясынын Тил жана адабият институтунда илимий кызматкер. 1976-1981 жылдары Кыргыз СССР Илимдер академиясынын Тил жана адабият институтунун Совет адабияты секторунун башчысы болуп эмгектенген. 1978 жылдан бери СССР жазуучулар союзунун мүчөсү. 1983 жылдан тарта Кыргыз мамлекеттик университетинин СССР элдеринин адабияты кафедрасынын окутуучусу. 1985-86 жылдар аралыгында Кыргызстан маданияты жумалыгынын бөлүм башчысы. 1989-99 жылдары Тил жана адабият институтунун бөлүм башчысы. 1999-2005 жылдар ичинде Чүй университетинин Кыргыз тили адабияты кафедрасынын башчысы болгон. 2005-2007 жылдары Ишеналы Арабаев атындагы университеттин профессору. 2007 жылдан тарта Жусуп Баласагын атындагы КМУнун профессору. Кадыркул Даутов 1960 жылдардын экинчи жарымынан бери адабий сын чыгармаларын жазып келген.
1977 Ырдын өмүрү аттуу алгачкы адабий сын макалалары жыйнагы жарык көргөн. Кадыркул Даутов жаңы чектерге, главный поиск, сөз өнөрүнүн эстетикасы, таланттар жана тагдырлар, тереңдиктер жана бийиктиктер. Адабий сын кантип жаралган, Албан кырдуу Алп акындын дүйнөсү, мезгил сыны жана мен, түркүн дүйнө элестеринен. Издегеним тубаса акын, тунук поэзия өңдүү көптөгөн курчу жана таасын жазылган адабий сын китептердин, монографиялардын автору. Кадыркул Даутовго урпактар алдындагы ак ниет, бийик эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, мамлекеттик наамдары ыйгарылган. Жаркын инсан, чыгаан жазуучу, адабиятчы, сынчы Кадыркул Даутов өзүнүн байсалдуу өмүр жолунда кыргыз эли сыймыктангыдай көөнөргүс мурас калтырды. Залкар инсандын чыгармалары ар дайым мекенди сүйүүгө, жаратмандыкка жана бийик адамгерчиликке чакырып, элибиздин жүрөгүндө жашай берет. Биздин эмгек жамаат Кадыркул Даутовдун каза болгондугуна байланыштуу үй бүлөсүнүн, жакындарынын аза кайгысын тең бөлүшүп, терең кайгыруу менен көңүл айтат. Маалымат булагы Суперкейджи сайты. Жалал Абадда 10 жашар кызды зордуктаган 20 жаштагы балага сот өкүм чыгарды. Жалал Абад облусунун Нокен районунда 10 жашар кызды зордуктаган 20 жаштагы жаран күнөөлүү деп табылып, өмүр бою эркинен ажыратылды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук сотунан билдиришти. Маалыматка ылайык, чечимди Нокен райондук соту 16 июнда чыгарган. Анда айыпталуучу жарандын жактоочусу бул чечимге макул болбой апелляциялык арыз менен Жалал Абад облустук сотуна кайрылган. Бүгүнкү күндө аталган кылмыш иши Жалал Абад облустук сотунун өндүрүшүнө келип түшө элек. Буга чейин Нокен райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылган жергиликтүү тургун 10 жаштагы кызын жашы 20-25 чамасындагы бала коркутуп, күч колдонуп, зордуктап койгондугун билдирген. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү ирээсине зордуктоо беренеси менен катталып, тийиштүү экспертизалар дайындалган. Ыкчам иликтөө издөө иштеринин натыйжасында шектүү катары Нокен районунун 2000-жылы туулган тургуну кармалган. Сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында шектүүнүн жашаган үйүнө тинтүү жүргүзүлүп, кылмышка тиешелүү делген далил буюмдар табылган. Булак аргумент KG.